адабият жана маданият ошол эки сөздүн уйкаштыгы мени барган сайын таң калтырып келет. Балким ушул тууралуу дагы бүгүн кененирээк маек курабыз. Бүгүн бизде конок төрүбүздө жазуучу жана публицист Абдуламит Матисаков агайыбыз келген. Биз агай менен саламдашалы. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Кош келдиңиз. Рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Да, кушпак кылсын. Рахмат, жакшы. Кирүү эле жаркырап кирдиңиз агай студиябызга. Дүйшөмбү күнү жазуучулар үчүн, публицисттер үчүн жакшы күн болсо керек. Жок, сыртта суу экен, анан сиздерди алдынан жылуу экен да. Жылуу тосуп алды. Биз карабайсызбы, көнөкчөн эле отурабыз. Ошондой. Жакшы Жылуу күндөр тосконго болот. ар дайым дайынбыз агай. Рахмат. Кутман таңыңыз баарыбызга жакшы кутун, берекесин төксүн. Жазуучулардын, публицисттердин деги эле байкы ошол кара сөз менен алышып, кара сөздү ак баракка ооздуктап салган кишилердин катарын толуктап, сиз мына жазуучулар союзунун мүчөсү катары 30 жылга жакын болуп калган экенсиз. Өзүбүз эсептеп отурдук азыр. 27-28 жылга баратат. Ушул жылдар аралыгы кайсыл көйгөйлүү маселелерди көтөрдүңүз? Ушул жылдар аралыгы сиздин эмгегиңиз, басып өткөн жолуңуз кыскача резюмелеп айтып өтсөңүз агай. Өзүм жөнүндө кыскача айтсам, өзүңүз айткандай 90-жылдар, 80-жылдар абдан кыргыз публистикасы абдан күчөп турган мезгил болчу. Анан ошол кезде жаш жазуучу деп биз ошо жаштарга кирчүбүз да. Жаш толкунга. Жаш толкунга. Алгач китептерибизди чыгарып, анда мектеп, анан бийиктик деген, мектеп Кыргызстан деген эки басмабыз бар, көзгө көз сар. Анан ошо тапкан ташканыбызды ошол жака алып барып, китеп кылып чыгарганга аракет кылчу элек. Ал учурда атааңдашуу күчтүү болчу да. Ошо атааңдашуу деген атааңдашуунун араны жүрүп турган учурда чыгармачылыктын да абдан баягы курчуп турат экен да. Ошол кезде мен Совет Кыргызстанда иштечүмүн. Анан ошол биринчи жыйнагымды Тандыр деген жыйнак чыгардым да. Тандыр деген жыйнак чыгардым. Эсимде ошонун гонорарын, калем акысын. Эми азыр эми жазуучулар калем акы дегенди такыр унуткан да. Ал кезде жуфкада болгон китебим ошо 700 сом гонорар алган. Күчтүү акча. Ооба да. Ал кезде Борбордук комитеттин бөлүм башчысы жаңылбасам 170-180 сом болчу айлык. Ошондо карабайсызбы, кандай бизге ошончолук бир мындай көзөмөл күчтүү, камкордук күчтүү болчу да. Ошондон бери буйруган экен 5 китебим чыкты. 5 китебим чыкты. Анан кийин өзгөчө мен белгилеп кетким келет. Ошо айыл элет жерин жаздым да. Элет каармандарын. Өзгөчө мына быйыл ыйман жылы деп айтып атышпайбы? Ошо ыйман жылы ошо кезде ыйман маселеси абдан көтөрүлдү да. Ошо кезде ыйман маселеси көтөрүлдү. Анткени ошо таалим, тарбия, ошо кездеги эл арасындагы мындай акылга бай, баскан турган өрнөк адамдарды биз жазып чыкчубуз да. Анан ошол аңгемемдин негиз көзөгү дагы ошо адамгерчилик, бооруккерлик, кайрымдуулук ушул сапаттарга көбүрөөк көңүл бурдум да. Ошол Ак Коргон деген китебим чыкты. Андан кийин биздин белгилүү актёрубуз Сүймөнкул Чокморов жөнүндө Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деген китебим чыкты. Анан Атамды көргөн өлбөсүн деген көлөмдүү китебим чыкты. Эми мен мындай эмеге басым таштаган жазуучулардын биримин мындай азыраак жазганга аракет кылам да. Азыраак жазып, ошол жазган нерсемди сиңиртип элге жеткирип алсам деген максатым, негизги максат ошол да. Агай, айтыңызчы. Ал эми келерки сурообуз, сиз ушул кыргыз адабиятына салым кошкон кайсы залкарлар менен кол алышып, жүз көрүшүп калдыңыз эле? Атап өтсөңүз, ким сизге таасирин берди? Мага өзгөчө таасир эткен мына Кубат Жусупалиев азыр кыргыз адабиятынын пайгамбары болуп калды. Пайгамбар деп коебуз. Ушул кишинин жазуу стили абдан кызыктырды да, тематикасы да кызыктырды. Андан тышкары Мырзагапаровдун. Мырзагапаров деген дагы өтө мыкты, таланттуу жазуучубуз эле, ал киши өтүп кетти. Ошол кишилердин жазуу стилдерине кызыгып, ошолордун өнөрканасына баш бакканга аракет кылып, ошолордун адабияттагы тапкан табылгаларына кызыгып, ошолордун жанагындай жолун жолдогонго аларды мен устатым деп эсептейм да. Ошол кишилердин багыты менен иштегенге аракет кылдым да. Кубат агабыз азыр дале бар. Алайда. Ооба.
жашап атат. Азыр алайда деп атат, бирок кече биздин замандаш жакшы публицист Дүйшөн Керимов жазыптыр, Бишкекте жүрөт. Ооба. Инсон агай. Айтыңызчы, ар бир ошо сиз жогоруда темалар, сиз жазган темаларды козгоп калдыңыз. Мен сиз жазган темадан сырткары сиз козгогон, сиз издеген, сиз басым жасаган каарман тууралуу сурагым келип турат. Каарман дегенде баягы герой нашего времени дейбиз го. Мисалы, Гоголь үчүн бул кичинекей адам темасы абдан маанилүү болгон. Сиздин каарманыңыз ким болду экен? Эми кичинекей адам бирок чоң проблема да. Мен жана айтпадым, ошо өзгөчө жардамга муктаж, өзгөчө мындай адамдардын кайрымдуулугуна муктаж адамдар жазганга аракет кылдым. Ошолордун бири Күзгү деген өзүмдүн бир мындай новелла публицистимде ошол баспай калган баланын тагдырын жаздым да. Ошол баланын тагдырын жазып, аны Бишкекке чейин алып келип, операция жасатып, азыркы биздин хирург Виталий Мамытовичка ошо жигитти абдан акмаладым да. Анан ошол Күзгү деген повестикам чыкканда, бүтүндөй Кыргызстандагы көп адамдар ошого үн кошту да. Ошол кишинин тагдырына кызыгышты, колубуздан берген жардам, кандай жардам болсо берели деп. Ошол кездеги ойлойм элдин ыйманы, элдин личностько болгон ыза турматы башка эле да. Ошол Жаныш деген жигит каарманым болду. Ошол мени бүгүнкү күнгө чейин ойлондурат да. Эмне үчүн ушундай жаныштар көбөйүп кетти азыр. Бирок эмнегедир ушундай чоң аренага, республикалык масштабка алып чыгып жазышпайт да. Ошол нерсени да ойлондурат да мени. Сиздин жазууларыңыз жан дүйнөңүз менен байланыштуубу же болбосо жумуш күтпөйт деп сиз профессионалдуулукка салып жаза бересизби? Жок. Андай жазмакерлерде эмесмин. Мен ошо турмуш берген, турмуш ыргыткан темага түздөлөм да. Ошону жазып, анткени азыр ушу коомубузда болуп аткан эмеге, коомубузда болуп аткан тенденцияларга, ушуларга үндөш жазбасаң, азыр сени эч ким окубайт да. Ошон үчүн ошо адекватныйраак болуш керек да. Ошон үчүн азыр эмне тынчсызданып атат адамдар. Мына ыйман жылы деди, менимче абдан акылдуулук менен табылды да. Менимче ушу ыйман жылына мен ойлойм да, Жазуучулар союзу болобу, өкмөтүбүз болобу, ушу конкурстарды уюштуруп, элди алдыга сүрөп, элди ушу жалпы чыгармачылык күчтөрдү ушуга мындай мобильный кылмак турса жакшы болот. Кап кетсе дейсиз, Ооба. Агай, китептер мобилдүүлүк деген теманы көтөрдүңүз. Баягы окурмандын табитин таба билүү деген темадагы айтылып кетти, окулбай калат деп. Дал ушул чегитте биз баягы эле каргашалуу бирок маселени көтөрүбүз келип турат. Китеп окуу маселеси, адабият маселеси. Кээ бири айтат, такыр жаштар окубай калды дейт. Мен айрым учурда улуттук республикалык библиотекаларга баш бакканда, китепканага баш бакканда жаштарды байма-бай көрүп атам агай. Балким мен көргүм келген үчүн көрүп атамбы? Сиздин пикириңиз, жаштарыбыз китеп окубай калдыбы же алар? Эми азаматым, сен аны көрүп эле койбой, барып сурашып, аны табити кандай, эмне окуп атат, ушуну да сурап койсоң жакшы болмок. Анысы да бар агай, туура айтасыз. Анан эми бүгүн чындыгында интернет деген абдан чоң бир араан ачылган бир биздин турмушка өтө олдоксон одоно нерсе кирди. Чындыгында пайда зыянын бүгүн жакшы эле билишет, бирок биздин окурмандардын көбүн соруп кетти да ошол тарап. Именно азыр китеп окуп, гезитти окуп, журнал окуу деген ушундай бир адеп, ушундай каада калып кетти да. Эмне үчүн? Себеби дегенде адамдардын баары информацияга көбүрөөк болуп кетишти да. Азыр информация менен тойнуп алып атышат да. Ал жанагы руханий, руктук кандыра турган, көкүрөк толтура турган нерселерге эмнегедир көңүл бурулбай калды да. Анткени мындан эми убакыт деп ойлоп көрөбүз. Бирок убакыт жок, убакыт ага табылбайт дегенибиз менен, бирок адам деген өсүш керек да. Адам күн сайын адам болуп туруш керек. Ошон үчүн ал дайым өзүн өстүрүп, өзүнүн руханий деңгээлин бүгүнкү деңгээлге салыштырып туруш керек да. Балким агай кыргыз публицистиканы, кыргыз адабиятын акырын-акырындап ошол интернет айдыңына салып коюу маселеси каралабы сиздердин тарапта? Мисалы электрондук китептерди азыр биз мисалы орусча менен китеп окусам, же болбосо аудио китептер дегендей. Туура айтасыңар. Себеби дегенде жана бүгүн сайттарды ачып атышпайбы? Биз кылышыбыз керек деңизчи. Мен билгенде эле жана Олжобай Шакирдин ушу сайты бар да өзүнүн. Бар, окутат. Ага эң жакшы аңгемелерди коет, илет. Ооба. Ошол маселен Олжобай Шакир өзү таланттуу жигит.
Ошо эммеде жанагы селекцион иштер жасап берет да, талдап, тандап илет. Ошого кирип окуса, маселен мына ошол киши кичине баягы эме ылгап берип атат да. Ылгап, тандап, ушуну окугула, ориентир берип атат, багыт берип атат. Туура. Жана дагы бир суроо, мына ушул маданият адамдары элдин табиетине ыкташ керекпи же элдин табиетин тарбиялаш керекпи? Жок, азыр ошо туура экөө тең бирдей да. Маселен адамдардын эмесин издеш керек азырчы. Адамдар кайсы табиети витаминге муктаж да, ушул учурда. Эгерде ошону так, ошонун мындай эмесин так кабыл алган адам, сөзсүз популярдуу адам болот да. Жазганы да ошо тематика, анан кийин бүгүнкү күндө мынакей арагылачы эмне деген темалардын башы чыгып турат, ошолордун баардыгын биз мындай адабияттык, публистикалык чеберчилик менен бере албай атабыз да. Ошонун эстетикасын чыгарып, эстетика деген эми баягы адамды тартып, ошонун бир мындай бир канааттанып ала албайт экен да. Азыр карап көрсөңүздөр эми чындыгында гезиттерибиз көп, журналдарда чыгып атат, китептерде чыгып атат. Оокат жүрүп атат, жазуучулардын турмушу, процесс кетип атат. Бирок ошол замандын күрөө тамырын кырмаган темаларбы же конъюнктурабы башкачараак, маселен кандай бир кызыкчылыктар, утурундук, күнүмдүк кызыкчылыктар менен кетип атабы. Кээ ушунда да түбөлүктүү нерселер бар. Маселен мына Чикемди жоготуп алдык, Төлөкулуш жоготуп алдык, Казат Акматов кетип калды, Сүймай Эралиев, Сооронбай Жусупов, биздин адабиятыбыз жоготууга учурадык көп. Бирок эң татынакай мыкты таланттуу адамдарыбыз бар. Ошол эле жаштардын ичинен. Бирок эмнегедир бул турмуш деген кандайдыр бир, кандай десек, пландарды өзгөртүп жиберди, жанагы шахмат доскадагы фигураларды бүт алмаштырып жиберди. Ооба. Ошон үчүн бул жерде ар бир жазуучу публицист болуш керек да. Мен ушул жерден Кеңеш Юсуп деген менин аябай жакшы көргөн устатым бар да. Ошол киши ушу публистикага өтүп алды азырчы. Жыйнактары чыгып атат, эң сонун Жан Шерик деген жыйнагы бар, тим эле ар бир окуманын үстөлүндө тура турган. Ошол киши дайыма айтат да. Публистика жазган, журналисттик жанагында көркөм публистика жазган адамдарды биз азыр актуалдуу жазуучу деп айтышыбыз керек. Андай адамдарды азыр бул жазуучу эмес. Булар эми баягында ооп кетет, бул жанрда, тиги жанрда өтүп жүрө беришет деп. Бирок биз учурдун обонун сорушубуз керек да. Учурду доордун үнүн угушубуз керек. Доордун элесин калтырыш керек да. Анан биз булар тарых деп эле тарых романдар жазып, андан көчүрүп, мындан көчүрүп эле. Алар окулбайт, Алар чыкса 500 чыгат, 500 урук тубаны тааныштарына берет. Калган бүт ачкырынып отурат да алар окурмандар. Ошондуктан жанагындай өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан ушу жазуучуларды журтуна бир жакшы камкордук керек да. Илгери азаматтар силерге айтып коеюн, мен 90-80 жылдары тематический план деп койчу, тематикалык план дейчи. Анткени ар бир жазуучу 30 басма, 25 басмада, 15 ар өзүнүн күчүнө жараша жазуучулар союзунун мүчөсү планга киргизчү материал. Ана китеп болуп, ал ошондо отуруп алып жазчу. Анткени ошол тематика эмеге киргизген, план киргизген сөзсүз жазыш керек да. Ошондо чындыгында мен баары 100% таланттуу чыгармалар жаралат деп ойлобойм, бирок ошол кезде ошо бүгүнкү айталык көп темалар козголуп кетчү да. Ошо жазуучулар тырышып, жанагындай өжөрлөнүп, жанталашып, чымырканып жазчу дагы китептер чыкчу. Жакшынакай китептер чыкчу. Эми азыр анда калем акы да алчу. Азыр барсаң калем акы давай акчаңды бер, анан китебиңди чыгарам дейт. Андай өзгөргөн. Өзгөрүү канчалык чоң да. Ушул жерде мен рахмат базар экономикасына. Бирок базар экономикасы чыныгы таланттарды ылгап атат азыр. Анысы да бар. Баягы элекке салып ылгап, ким күчтүү? Күчтүүгө жол бошотуп атат. Ал эми өзүнчө баягы өзүнүн кумары үчүн, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, бала чакасы үчүн жазгандары жазып атат. Алардын окурмандары бар өзүнүн. Бирок бизде дагы мыкты өзүңүз айткан жанагы Кубатбек Жусупалиевдей. Ошо Кубатбек Жусупалиев агайдын же болбосо Кеңеш Юсуповдун жазгандарын издеп, библиотекага барып окуп атышат. Издеп. Туура айтасыз. Бизде окугандар. Демек, күнүмдүк жашоонун биз шамалын жана абасын сезишибиз керек. Туура. Рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз Адабияттын өзү канчалык терең болгон сыңары, адабият тууралуу, адабияттын айланасында болгон маселелерди дагы иликтей берсек, көнөрбөс тема экен. Убактыбыз
бир мындай манасчылар манасты суткалап айтат го, ошондой эле биз сүйлөшө берчи дейбиз агай. Сіздерде дайым уақыт дефицитте. Аны Сизге терең ыраазычылык билдиребиз агай. Абдыламит Матисаков, кыргыз адабияты, анын учурдагы акыбалы, жаштар тууралуу жана көптөгөн темаларды көтөрүп жетиштиңиз, ыраазычылык билдиребиз. Публицист, жазуучу Абдыламит Матисаков агайыбыз менен азырынча коштошобуз, бирок дагы жүздөшөбүз деген ниетибиз арбын. Мен биринчи жолу келип атам, бул жерге абдан жакты, Кудай буйруса. Рахмат агай. Эркин менен Канышай жана биздин жалпы таң шоуланын жамааты сизге ыраазычылык билдиребиз. Биз эфирибизди улантабыз, достор. Бир канча көзөмөлдөн соң кайрадан түз эфирден көрүшөбүз.